Жалал Абад облустук филармониясы жаңы имаратка муктаж. Мен азыр дал ошол маданий борбордун өзүнө келип турам. Бүгүн биз ушул филармониянын жалпы эле абалы, мында иштеген кызматкерлер көйгөй менен жеринен таанышабыз. Чындыгында Токтосун Тыныбеков атын алган филармониянын имараты өтө кейиштүү абалда турат. Маданий мекеменин корпусу Союз мезгилинде кинотеатрга ылайыкташып салынган. 1994-жылы анын базасында филармония түзүлөт. Учурда маданий ордо заман талабына жооп бербей турат. Алгач эле филармониянын сырткы бөлүгүнөн баштасак, мекеменин босогосуна киргенде эле темирден гараж, ажаткана, күзөтчү көзгө илинет. Эшик алдында жеңил унаалар жана филармониянын жааматы үчүн берилген жалгыз эски бус. Кызматкерлердин гастролго чыгуусуна бир ушул маршрут берилген. Аябай иштери бүткөн, акыбалын өзү деле көрүп атасыңар да. Мындан форма менен артисттер түшкөндө жаш балдар буну көрсө чылдырдап делей атышат. Курортко чыгыш бизде коркунучтуу да. 10 литр суу алып алабыз. Эме болуп кайнап кетет. Кайсы жака гастролго чыксаңыздар ушул менен башка машина жок. Башка машиналар заказ кылып барып атабыз да, эптеп каражатын таап берип атабыз. Анан баары иштер моундай. Бул алыс жактарга жүрө албайт, анан батпайт дагы. Аппарат да батпайт, адам да батпайт. Бул эми айла жоктун иши болуп атат да. Ошого транспорт келип калса апрель айында бизде чоң көйгөйдүн бирөөсү чечилип аткан болот да. Ал маселе чечилгенден биз гастролдон такыр чочулабай калабыз. Эми филармониянын ичин көргөзсөк, 90го жакын кызматкер иштеген жайда болгону 4 бөлмө бар. Мындан улам нормадан ашык адамдар бир жайда отурушат. Жетекчи Муктар Кырбашев өзү негизги делген каналар менен тааныштырды. Киргенде эле бизден приемный ушул жер болот. Мынакей, могул жерде отурат. Ушул жер болгон. Анан кийин бул жакта менин кана, директордун канасы, бир комната. Андан кийин могул жерде бул канада 4 адисибиз отуруп атат. Директордун орун басары отуруп атат. Бул жакта көркөм жетекчи отуруп атат. Бул жерде режиссер отуруп атат. Бул жерде маданий бөлүм башчы отурат. Мына бир комнатада, бир канада 4 адам отуруп атат да. Бул өтө иштегенге ыңгайсыз. Ар бири өзүнчө иштеш керек, өзүнчө ой жүгүртүп, өзүнчө талдоолор менен, кагаз иштери менен отурушат. Ушул жерден бүт нерселер чыгат да. Бул жакта кадрлар бөлүмү. Бул жерде бул кадрлар бөлүмүнө кичине болсо да иштей алат. Мынакей. Кадрлар бөлүмүнө иштегенге кичине бар. Булардын иштөө үчүн столдары, компьютерлер бардыгы жетиштүү. Тар экен бирок бөлмө. Тар эле. Болгону чындыгы ошо бөлмөлөр жетишпейт, тар. Анан эле башкы эсепчи биздики. Башкы эсепчинин канасы бул да тар. Мынакей. Бизде бухгалтер, анан дагы бухгалтер бар да, башкы бухгалтер. Экөө бир жерде тыгылып отурат. Үчөө. Секретарь, референт, жанагы бухгалтер кассир, бухгалтер, башка бухгалтер. Мынакей ошон үчүн бизде бардыгыбыз мындай үймөлөктөшүп калганбыз дагы. Ошо шарт боюнча ол негизи болуп атат да. Андан кийин эле бизде фойебиз бар. Болгон фойебиз биздики ушул жер. Жери мындай асфальт. Кыштын күнү ушул жерде зал суук, бүт неме чыгып кетип калат дагы. Ушул жерде чогулушубуз өтөт, ушул жерде өтөт. Быйыл эми залдын да үстүн жапканга аракет кылып атабыз. Бул жер эми тар да көрүп атасыңар. Бул жакта бизден ошол бирөө жасалган болчу жерибиз, репетициялык бөлүмүлөрүбүздө. Бул жак жер төлөө болчу. Жер төлөө сыз да, сыз. Баягы Ушул жерде жасанышат ага, э? Ушул жерде жасанышат, репетицияны деле кыла беришет. Ал эми сахна артында кийинип чечинүүчү, жасануучу жай жер төлөөдө жайгашкан. Ушул эле жерде даярдык дагы жүрөт. Филармонияда элдин оңгусу, элдин оюткусу, элдин фольклористиканын бийик чеги болот. Ошол улуттун эмнеси өзгөчөлөнүп башка улуттан айырмаланып аткан болсо, ошол таланттардын баардыгы ушу филармонияда да. Ошондуктан биз жаңы имарат деп жазып атканыбыз, кайрылып атканыбыз безилде ошол болуп атат да. Моундай шартта иштетип атабыз да. Ушул жерден канчалаган жаңы чыгармалар чыгып атат. Ушуга улай эле ушул жер бар.
Могу жерде репетицияны кылышат. Мына азыр башка бирөө көрсө чиле таң калат да. Кошуна республикаларда мындай жерде такыр болушпайт. Алардыкында эми шарт курулуп калган экен. Буйруса бизде дагы ошол жакшы шарттар болуп калат деп терек ишенип атабыз. Буйруса Кыргызстанга дүңдей турган филармония болот да. Таланттар жетиштүү, баардыгы жетиштүү. Эч бизге шарт эле болсо кирип иштей турган, кыштын күнү суукта жанагы сахнабызда жанагындай оркестр түшүп ойной турган чуңкурчак деп коет. Эми жөнөкөй тил менен айтканда ошондой нерселерибиз жок, сахнанын кенендиги жок. Азыр бизге кинотеатрга ырасталган эле бул жагы 6 метр, бул жагы 12 метр менен эле отурабыз да. Жертөлөдөн чыгып сахнага көтөрүлдүк. Филармониянын сахнасынын аянты талапка жооп бербейт тар. Өз кезегинде бул дагы кызматкерлердин сапаттуу жумуш жасоосуна тоскоолдук жаратат. Анан кийин бул жака чыккандан кийин сахнадагы бүт коюлган музыкалардын бардыгы оператор могу жерде отурат. Оператор бул жерде отурбаш керек. Шарт жок, ушул жерге жайгаштырдык. Оператор деген ортодо отуруш керек, музыканы угуп, кандай бүт регулировканы ушул жасайт да. Бул жерден бул жака кетип аткандан кийин бул жерден угуш өтө кыйын. Бул кеби 12 метрге барыш керек. 12 метрге барганда ошондо оформление жасалгалуу бардыгы жакшы болот да. Ал эми филармониянын артисттеринин бардык формалары болсо ушул бөлмөдө жайгашкан. 4-2 деп болуш керек. Эмне азыр кичинекей да. Чоң кенен кана керек. Ошого бизде азыр убактылуу, утурумдук могу жерге легкий конструкция деп коебуз. Ошону кылып, кийимдерди алып чыгып, кенен илип коелу деп атабыз. Жалал-Абад филармониясында мөл-мөл фольклордук этнографиялык оркестри, ыр өмүр тобу, комузчулар ансамблі, кернейчилер тобу, эстрада тобу, сатира, юмор, кудулдар топтору бар. Эмгек жааматы шаардык, облустук, республикалык маданий массалык иш-чараларды өткөрүүдө салымы зор. Кышында кыйын, жазында дагы мындай бир тар бөлмө көрүп атасыздар. Ошондуктан учурдагы ушул мамлекет жетекчилерибиздин ушундай бизге филармониянын жаңы бир имаратын куруп берсе бизге эң жакшы болот эле да. Биз ошону көпчүлүк ушул оркестрдин атынан биз суранып кетет элек. Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын имаратынын абалы менен жергиликтүү бийлик тааныш. Маалыматка ылайык жаңы заманбап бардык шарты менен имарат салынат. Бул үчүн жер тилке каралып жатат, эскиздик долбоору сунушталууда. Бүгүнкү күндө акыбал өтө начар. Келген конокторго деле, айыл жерде иштегендерге деле мындай айтканда, уяласын адамчы. Стоянкасы да жок дегендей. Азыр биз жерди караштырып атабыз. Ошол жерден 1 гектар болобу, жосанында көбүрөөк жер керектелип калабы проект боюнча. Проекттин жасоо боюнча биз тапшырманы алдык. Бунун үстүндө иштеп атабыз. Кудай буйруса, филармонияны биз бөлөк жакка жылдырабыз. Жаркыраган Жакшынакай филармонияны Жалал-Абад шаарынын тургундарына жана конокторуна биз тартуулайбыз деген ойдобуз. Белгилей кетсек, акыркы мезгилде маданий мекемелерге өзгөчө көңүл бурулууда. Жалал-Абад филармониясына музыкалык аспаптар, артисттердин формалары, техникалык жактарына жетиштүү каражат бөлүнүүдө. Эмгек жааматы жаңы имаратка гана муктаждык бар экенин кошумчалады. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.